Биз күнүгө бул жака келип саат 2'de ачылып жумушту баштайбыз. Бизден бул башка жакта да балдар иштешет. Бүгүн мен келип ачып атам бул жакты. Бул шаарлар Бишкектеги Курманжанатка сейил багы. Бактын так ортосунан орун алган темир күркө студенттердин каражат тапчу иш орду. Адатта иш кечинде башталып, соода андан ары уланат. могу зымдан мондай жүрөкчөнү даярдайбыз. Мондай жүрөкчөнү даярдап, бул жактан шаарды үйлөп, анан оройбуз да бул жүрөкөч. Көпчүлүгү ошо сүйүшкөндөргө 14-ндө жакшы өттү бул жүрөк. Жакшы иштедик да. Бул идеяны өзүбүз ойлоп таап, азыр иштеп атабыз. 21 жаштагы Кадыр да Бишкектеги окуу жайлардын биринин туризм факультетинде окуйт. Сабагы аякта Арзамат, Дароо иш ордуна жөнөйт. Ал тең туштары менен күркөнү ижарага алышып, ал жерде шаарды үйлөп, жүрөкчүлөрдү жасап сатышат. Балдар акча табуунун бул жолун интернеттен көрүп, 3-4 ай бурда тобокелге сала иш башташкан. Бул жакта мен иштейм, анан менин жанымда иштегендер да бар. Алар студенттер окуусунан чыгышып келишип берет бул жака. Ким бош болсо келип ачып бул жакта даярдашып, алып чыкканга даярдай беришет да. Бул жерде Кадырдан башка дагы 1-2 студент туруктуу иштешет. Калгандары окуусунан бошогондо гана келишет. Бир жүрөкчөнү толугу менен жасоого бир адам 1 саат коротот. Анткени бир жүрөкчөнү жасоо үчүн 100дөн ашык шаарды кадимкидей эле ооздур аркылуу үйлөп чыгыш керек. Жигиттер ден соолугун тобокелге салып, атайын үйлөгүчтү колдонушпаганы бир топ кабатыр кылды. Атайын үйлөгүч колдонулса убакыттан уттурабыз дешип, ушундай тобокелдикке салышкан экен. Биз кечине келип 5ке чейин жасайбыз да. 5-6 жүрөккө чейин. Соодага жараша. Дагы тияктан барып жасап өтүп кете турган болсо, ал жактан деле отуруп алып, ошол жактан деле жасайбыз да. Насос менен убакыт кетип калат. Ооз менен батыраак болот. Ошон үчүн ооз менен эле үйлөйбүз да. Студенттер бул тобокелдүү иштен күнүнө 150-200 сомчо пайда табышат. Анткени бир жүрөкчөнүн баасы 500 сом. Тапкан акчаны ошол баскан турган тамак аш, жол кире, окууга. Артканы кийим кечеги болуп калат. Выходной күндөрү келип көбүрөөк акча тапкан күндөрү ошол. Группада отуруштар болуп калат, окуган жакта. Ал жака кетет тапкан акчалар. Студенттердин соодасы шаардын эл көп жүргөн көчөлөрү менен сейил бактарында жүрөт. Айрым учурда кардар алдын ала ачалып, буйрутма берип калышы мүмкүн. Кадыр да дал ушундай буйрутманы аткаруу үчүн бүгүн ишке эрте чыккан экен. Заказ берген адам чалсам, отказ кылып койду кайрачы, несерьезно что-то. Эртеңкиге дейт. Ошондой клиенттер да болуп калат. Кес-кес деле болот мындай клиенттер, заказ берген клиенттер. Көбүнчөсү жолго алып чыгып сатабыз. Жолго алып чыгып алып. Бир аз погода суук болгонго байланыштуу. Бүгүн азыраак алып чыгып атам да. Көргөндө элдер кызыгышат. Ай жүрөккен сүрөткө түшүп алалы дегендер да болушат. Аларга кес-кесте 20 сомдон сүрөткө да түшүрүп коебуз. Жаштар жолушкан жайлар, кинотеатр же белектер менен гүл дүкөндөрү турган жерлер Кадыр үчүн кардарлуу жерлер. Кадырдын жүрөк шаарын көргөн айрым жигиттер серкисинин жүрөгүн жылытуу үчүн жүрөктү тандайт. Шариктерди сатып бүткүчө ошол жакта болом. Баары өтүп бүткөндөн кийин анан кетем да. Негизи өтпөй кала турган болсо, саат 12ге чейин ошол жакта болобуз. Көбүнчө мындай буттан сууга өтпөй турган бут кийимдерди кийебиз да бул жака. Анан башка кийим да кийчү элек бүгүн. Погода эртең менен жакшы эле, что-то аз бузулуп кетти да. Иштесе болот, студентке болот да эми. Күнүмдүк жашоо. Жүрөк зымдын ичинечи. Чайып ороп чыгабыз. 500 сом.
Жабылып калбайт болсун, жарылбайт гарантия. Машинага салса жарылбайт. Жок. Болгону машинага кирип чыккандан кийин бир аз түздөп коесуң да. Атак зыңк. Аласың да. Эмне үчүн жүрөкчө ушундай белек берейин дедиңиз? Девушкамдын тууганы болчу, оригиналдуу белек болот го деп ойлодум. Атайын көрүп алдыңыз. Келатып көрүп калдым. Белек кылайын деп чечтим. 1 саат ичинде бир эле жүрөкчөнү саткан кадыр эми соода болчу башка жерге жөнөдү. Алар жүрөкчөлөрдү сатуу үчүн шаардын өзүнө тиешелүү бир канча көчө кесилиштерин түнгиргише кыдырып чыгып, ардары издөөгө мажбур. Кадырдын жол боюнда солкулдаган жүрөкчөсүн көргөн айрым адамдар унаасы менен баратып алып калышат. Соодага кызыккан жаштар кээде жол коопсуздугун деле эске алышпайт экен. Моундай алып кармайм көбүнчө. Моундай алып кармап, монтип кыймылдатам жүрөктү. Ушундай кылганда келип токтошот да. 8-мартка даярданабыз эми. Баарыбыз эле бошоп ошол күнкү бир күндү эрте менен эрте келип, бир күн кечке жасап даярдайбыз да. Эртеси күнү 8-inde. 8 күнүндө тиякта балдар жасай беришет. Бул жака бир 3 бала чыгат 3 точкага. 3 жакта туруп алып сатып беребиз да. Кечки саат 9 Кадырдын бүгүнкү иш күнү адаттагыдан эрте аяктады. Эртең күн жылуу болсо экен деп тилеген студент үйүнө жөнөп өтпөй калган жүрөкчөсү темир күркөдө калды. Ал эми мен Кадырдын элебине үйлөнгөн шаарлар анын ден соолугуна забын келтирбесе экен деп ичимен тымызын тилек кылдым. Соода жакшы, бүгүн 2-ни саттым. 300 сом акча таптым. Үшүп кеттим, 2 сааттан бери туруп жүрүп. Азыр алып барып муну таштап, эртең чыгып сатып салам бул ишарикти. Бирөөсү өтпөй калды. Айгерим Акылбекова, Давран Игамардиев, Азаттык, Бишкек.